Kırgızım eçen kılım baskan, çırgaldın kuraldın da damın tatkan. Kuralın can düşmanға bildirbesten, çırgaldın boloruna ümit artkan. Atabız Erman Astay şerleri da algılap sürüp dayım namız tatkan. Babalar basıp ötkön joldu basbay, atalar aşıp ötkön tonu aşpay. Kırgızım emne mınça münkürödün, gündüzü çırak karmap jolun tappay. Şerilerin batırların joktuğundan, tüm bolup turat ümit tanı atpay. Kehidim geset iştep barmağımdı, bir albay büt Kırgızga jardamımdı. Görgöndө kүйüp ketem baş kulutka, basınıp başты жерге salganыңды. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a maqtolur olsun. Cenab-ı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salavatlar olsun. Allah Taala bizdi ушул жашоого келтирип, ден соолук берип, ушундай bir жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берип койгонуна чексиз шүгүрлөр болсун. Мына биз бүгүнкү күнү Кайрымдуулук фонду иш үстүндөбүз. Негизи биз ушул ишке апаларды камтыганбыз. Апаларыбыз бар болсун, апаларыбыз аман болсун. Бул апаларыбыз ушул өмүр өткөнчө бир балам деп өтөткөн да. Өмүр өткөнчө баласыдан кийин небересиден кийин чебереси ошентип жүрүп апалардын түйшүгү өтө көп экен да. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал-жаннату тахта ахтамил уммахат, жаннат бейиш апалардын таманын астында деп Пайгамбарыбыз дагы апалардын баркын көтөрүп айтып кеткен. Куранда айтат: "Estağfirullah ve la taqul lahuma uffin ve qul lahuma qawlan karima." Силер атаңарга, апаңарга уф деп айтканга акыңар жок деп Куранда бизге белгилеп кеткен. Уф деген сөз бизде көп айтылат. Уф апа башморттуң, уф апа ушундай тажаттың, апанар туруңузчу деген сөздөр өзү уф дегенге айтылып кетет экен. Бул жөнөкөй эле бир сөз. Силер уф деп айтканга акыңар жок десе, ал башка апаны сөккөн, атаны кордогон ал жакта турсун. Ошон үчүн бизде бүгүнкү күнү апалар ушундай бир балам деп күйүп, өзүнүн жанын курмандыкка чалып, өзү кыйналса дагы балдарына карап жаткан апаларыбыз жок эмес, өтө эле көп. Мына бүгүнкү күнү биздин апаларыбыз бир апабыздын оштон келип бизге кайрылып, кызы ушундай дыстып экен, бат-бат талмасы кармап келип бизге кайрылды. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз алдыда айтып өткөндөй, молдек айтып кеткендей, ушул кайрымдуу болуп, коомдук кайрымдуулук фонду негизделген. Бул фонддун негизги максаттары ушул энени камтып, ушул алтындай болгон асылжан энелер үчүн биз колубуздан келген эмне кылсак дагы ак сүтүн актай албаган бир жанбыз. Бирок ошончо дагы колубуздан келишинче сый урматка бөлөө аракеттерин жасап келебиз. Ушул кайрымдуу бол коомдук фонду бүгүнкү күндө коомчулукта бир жакшы иштерге себепкер болуп, сооп таап калсак экен деген үмүттөр камтылган. Бирок ошентсе дагы бизде бүгүнкү күндө жетишүү кыйынга туруп атат. Бир күндө 30дан ашык кайрылуулар болууда. Ошолордун эле катарында канчалаган энелердин катарында мына бул энекебиз отурат. Ошол азыр Ош шаарынан келип биздин энекебиз биз айтып атканыбыздан көрсөтүп чагылдырып атканыбыздын себеби бул кайсыл бир энелерди мисалы бир алып чыгып же болбосо бирөөгө бир туура эмес сөз тийгизүү максатында эмес. Биздин максатыбыз мына алтындай болгон энелер бизди көтөрүп жүрүп багып, эмизип,
чоңойтуп эрежеге жеткизген энелер бүгүнкү күндө мынакей бала үчүн баарына даяр энелер. Бирок ошончо дагы мына бүгүнкү күндө канчалаган апаларыбыз кыйналып көчөдө жүрөт. Чоңойгончо биз керек бизге эле, бирок чоңойгондон кийинки. Эми биздин чакырыгыбыз деле бир эле чакырыгыбыз азыр бул тартып аткан тасманын дагы максаты ушундай энени барктасак, чакырык кылсак, ушундай энелерге бир кайдыгер болбосок, колубуздан келсе мына тууган уруктар деги эле кыргызмын деп туш тараптан бир колдоого алып келатабыз, бирок алыбыз жетпей жүргөн учурлар бар. Ошон үчүн биздин чакырыгыбыз жөн гана ынтымактуулукка, биримдүүлүккө, бир аз убактыбыз Кудай берген убакытты Кудай жолуна жумшап коюу, кес-кесте ушундай Кудай берген ырыскыны Кудай жолуна жумшап бата алып коюу гана максатында иш жүргүзүп келебиз. Саламатсыздарбы, мен ушул эки кызымды Бишкекке алып келдим эле. Мына кызым өтө оор. Ошто врачтар диагноз коюлбагандан немеге Бишкекке жөнөттү. Анан ушулардын немеси менен Азамат Баймановго неме отур. Азамат Баймановго Алла ыраазы болсун. Элди канча неме кылып атат. Алла ыраазы болсун баардыгыңарга. Мен неме кылганымдын себеби ушу кызым келип бу жерден жолдон кыйналып калма, судуруу өтө катуу келди. Жолдон транспорт таба албай ушу Азамат бирөө аркылуу байланышып Азамат Баяновдун машинасында жүрөбүз. Азамат Баянов азыр врачка көрүнсөк эки кызым тең оорусу бир экен. Бирок бу жерге дарылaganga болбойт. Ошко кайтып өзүңөр врачка дарыланышыңар керек деп атат. Бу жерге жасанып психиатрга неме кылат, жалдан албайт дейт. Кайтып ошко кеткенге неме болуп туура келди. Нерде бир врач бар экен, врачка деле көрсөтүп кой эле же кыйналбай кетиң деп Азамат ушака алып келатат. Алла ыраазы болсун. Баардыгыбызга ушу эки кызым тең барар неме оорусу бир экен да, кыскасы. Ошо неме кылдым. Мына азыр бүгүнкү күндө ошо ЮРФага түшүртүп толук анализин алып, эжеке ошол жерде бүгүн бул жерде чогуу биргебиз. Эми бул жерде биз бир кичинекей нерсени кылып коюп мактануудан алыспыз. Бул жарыя кылбай деле кылып койсок болмок. Мындай нерсени жарыя кылып коомчулукта да чагылдырылып аткандан бирден бир себептери бирибиздин ушул турган жашообузга шүгүр этели. Шүгүр кылайлы. Ушул дүйнө байлыкты эле кууп жүрө бербестен кичине кылчайып эки жактыда карасак, мына ушундай энелер бар, мына ушундай бир туугандар бар, мына ушундай кыйналган мекендештер бар. Ушуларга да кайдыгер болбосок, балким алсыз болуп турган энеге тирек болсок, балким кичине болсо дагы кыргызда жакшы сөз бар. Жеңилин жерден, оорун колдон алган кыргыз мына ушундай ынтымак менен жашап келген. Бирок ошол ынтымактуулугубуз бүгүн каякта? Каякта калып калды? Канчалаган гектарлап жерлерди алып, канчалаган миллиондогон акчаны акырын басып алып, жалгыз карандай башына үйүп жыйган бүгүнкү күндө колунан бир иш келип калса, өзүнүн көмөчүнө гүл тарткан нерсе адатка айланып бараткандай. Ошон үчүн бул ачуу чындыкты биз айтып коюшубуз керек. Үчүн урматтуу мекендеш, келгиле бүгүнкү жашап аткан жашообузга шүгүр деп жашайлы. Шүгүрчүлүктү Кудай дагы сүйөт экен. Ошон үчүн кичине ырыскыбыздан тең бөлүшө жашап, кайдыгер болбостон сөзсүз эле биздин фондко салгыла дегенден алыспыз. Ушундай сөзсүз эле биздин фондко кол сунгула деп айтпайбыз. Болгону айлана чөйрөдөгү жакындарыбызга, айланадагы адамдарга, кыйналып тургандарга кайдыгер болбойлу деген гана чакырыктар жасап келебиз. Ошон үчүн келгиле урматтуу мекендеш, кайдыгер болбойлу, боорукер мээримдүүлүк менен татыктуу жашоо өмүр сүргөнгө аракет кылайлы. Зымырап өмүр алга шашып барат, байлыгың бийлигиң да бар калат. Бийликтен көз каткан бурадарлар, акыры жамынарың бос топурак. Жасаган ар бир ишке жооп беребиз, жараткан Кудай өзү карап турат. Кыргызым ушунча да топтололу, жараткан Кудай бизди карап турат. Жараткан Кудай бизди карап турат. Кыргызым ушунча да токтололу, токтотпосок Кудай бизди чында урат.
биз бүгүнкү күндө эне экөөбүз Оштон келип кызын алып бүгүн азыр эртеден ушул убакытка чейинки аралыкта бирге болдук. Кудай буюрса, эми бул бирге болгон негизги максаттар бул эне экөөбүздүн кызынын акыбалынын оорлугу биздин да жүрөгүбүздү оорутат. Анткени дүйнөдө эч бир жандын, адамдын баласы эч убакта оорубасын, ооруганын көзүбүз алдыбызга көрсөтпөсүн. Ошондуктан кайдыгерликтен алыс болуп, мына ушундай бир жакшылык кылууга чакырык кылып кетебиз. Эч бир мындай бир кайдыгерликтен алыс болуп, мына ушундай эне көз жашын сүрүп, энелердин жанында бир тирек болууга чакырып калабыз. Урматтуу ошо тууган уруктар, эл журттар, мына ошо кайрымдуулук коомго мен миң рахмат, ыраазымын ошо Азамат Баймановго, ошо акеге, Молда акебизге рахмат. Алла ыраазы болсун. Бизди канча сыйласа, буларды Алла сыйласын. Булардын иши өтө оор экен. Башта да бир-эки жолу кайрылганда неме кылам, булардын ар бир неме баскан сайын убактысы бир басса өтүп кетет экен. Бир адам элечи. Мен Оштон келдим. Оштон кызым оор акыбалда келди. Томография тартты. Одан бияка направление кылып бербей коюшту. Юрпадан кылып бериш керек экен, бияка кылбай коюшту. Мына сардан кечке мына Азамат Баймановго кайрылдык. Ошо кайрылсак Сокулукта бир врач берген, о апарды, ол деле бир дарылап берем, бир 6 айда неме алып берем деп сүйлөштүрдү. Одан кызым мындай судуруу бар эле, судуруу албай койду. Ошко кайра кетели деп ошо булчулар деле албай койду. О судуруу бар экен. Эмнеге алып келсек, эмнеде врачтар деле албайбыз деп нарак берака түрттү. Азамат Байманов адам абдан неме маанилүү сөз менен сүйлөп, түшүндүрүп, айтып, мына жатканга аракет кылып жаткырды. Бүгүн миң рахматмын ушу балага. Өмүрүн берсин Кудайым. Бала чакасын күнүн көрсүн, бизге окшогон элдердин көбүн неме кыла берсин, эл Алла ыраазы, эл ыраазы, элдин баласы ушулар, рахмат ушунчалык. Кам болбогу, балаңардын күнүн көргүлө, эмне тилесеңер тилейдет. Ушу Молда акеге ham рахмат, Сартамир Молда акебиз менен чогуу жүрдү. Балдарын күнүн көрсүн, иштери мындан бияка жүрүшөбүз, Алла ыраазы.